Салам баарыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Жаңы жылдын алгачкы видеосун мен нан жасоодон баштагым келип турат. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: ун, жогорку сорттогу ундан 1 килограммды ээлеп алабыз. 2 чай кашык туз кошобуз. Болжол менен 20 граммдай болот. Ошондой эле 2 чай кашык ачыткы 10 грамм болот. Жакшылап кургак азыктарды аралаштырып алабыз. Жана жылуу суу куябыз. Суунун температурасы бул жерде абдан маанилүү, 25-27 градус болуш керек. 700 миллилитрдей сууну куюп, жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Бардык азыктарды жакшылап аралаштырып, камырды жууруп алгандан кийин колубузду майлап, камырды дагы бир аз убакыт илеп алышыбыз керек. Канчалык жакшы иленсе, ошончолук наныбыз ойдогудай болот. Өзү колго жабышчаак болгону менен камыр суюк болбош керек, ошондой эле катуу дагы болуп калбаш керек. Ашыкча un менен камырды толтурбайбыз. Жөн гана бир аз майлап, жакшылап илеп, камырыбызды чогултуп, эми бетин жаап, жылуу жерге 30-40 мүнөткө көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Бул албетте өзүңүздүн ачыткыңызга жараша жана койгон жериңизге жараша болот. Менимче эң эле ылайыктуу жер бул жылуу духовканын ичи. 4-5 градуска жылытып, ичине салып, эшигин жаап коюп коебуз. Сөзсүз түрдө духовканы өчүргөндү дагы унутпаңыздар. Болжол менен 40 мүнөттө камырыбыз мына ушинтип көтөрүлдү. Колубузду майлап, эми 4 тарабын ичине кайрып коебуз. Бул жерде камырды кайрадан аябай жууруштун кереги жок. Жөн гана кайрып, бетин жаап, жылуу жерге дагы бир жолу көтөрүлгөнчө 30 мүнөттөй коюп коебуз. Мына эми наныбызды жасап баштасак болот. Столдун үстүн бир аз ундап, унду дагы көп колдонбогонго аракет кылыңыздар. Камырды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен бүгүн узун 4 батон жасайм, ошондуктан 4 бирдей бөлүккө бөлүп алдым. Ар бир камырды эми колубуз менен 4 бурчтук кылып чойгулап, 3кө бүктөйбүз дагы. Бүктөлгөн жагын астына келтирип, кайрадан бетин жаап, 5-10 мүнөткө коюп койсок, камыр менен андан ары иштегенге ыңгайлуу болот. Камыр 10 мүнөт эс алып, дагы бир аз көтөрүлдү. Эми кайрадан ар бир камырды столдун үстүн бир аз ундап, бүктөлгөн жагын үстүнө каратып, камырды чойгулап чыгабыз. Колубузду бир аз ундап алсак болот. Көп ун колдонбойбуз. Камырды бир аз чойгулап алгандан кийин эми бүктөбөйбүз, жөн гана ороп чогултабыз камырды. Ар бир оролгон жагын бири-бирине жакшылап бекитип чыгабыз. Колубуз менен жакшылап басып, бекитип, андан кийин узун кылып ороп алабыз. Мына ушундай оролгон узун камырыбызды эми духовканын идишине ылайыктап, дагы бир аз чойгулап, тегиздеп алабыз. Андан кийин идишке салаарда алдына сөзсүз түрдө пергамент кагазын же атайын коврик колдонсок ыңгайлуу болот. Анткени камыр туура көтөрүлүш үчүн биз четтерин бекитип коюшубуз керек. Ал үчүн камырды мына ушинтип видеодо көрсөтүлгөндөй
ылайыкташтырып койсок болот. Бир жагын духовканын идишине тиреп, экинчи жагынан майлык коюп, эми бетин жаап, кайрадан 30-40 мүнөткө жылуу духовкага салып коебуз. Камырыбыз дагы бир аз көтөрүлүшү керек. Эми көтөрүлгөн камырларды этияттык менен формасын бузбаганга аракет кылып, акырын өз ордуна коюп алабыз. Кааласаңыз бетинен бир аз ун себелеп койсоңуз болот. Ошондой эле камырды курч бычак менен же болбосо лезвиянын жардамы менен 5-6 жеринен жакшылап тилип койсоңуз, бул бир гана кооздук үчүн эмес, ошондой эле камырдын туура бышуусуна дагы абдан таасирин тийгизет. Мындай нанды эми туура бышырып алуу дагы абдан маанилүү. Ал үчүн духовкага ылайыктуу идишке ысык сууну куюп алдына коебуз жана духовканы 250 градуска ысытып, ысык духовкага наныбызды салабыз. Ортосуна салып 25-30 мүнөттөй бышырабыз. 5 мүнөт бышарына калганда сууну алып таштайбыз. Дал ушундай жол менен бышканда бул наныбыздын ичи жумшак, ал эми сырты кыртылдаган, катуу бойдон калат. Мына ушундай өзгөчөлүгү бар. Дал ушундай ыкма менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу нандардын бири. Бул албетте француз багетинин техникасы менен жасалган. Эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы абдан пайдалуу болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.